7 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев эл үмүтү стипендиясын алган студенттердин Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик кызматта иштешин камсыздоо үчүн күрөө талап кылуу керектигин билдирди. Ал $50.000 стипендия үчүн $100.000 же турак жай күрөөгө коюлушу керек деген пикирде. Илим берүү министри Догдургүл Кендирбаева сунушту колдоду. Андан мурда Кендирбаева эл үмүтү стипендиясын алган студенттер өлкөгө кайтып келип иштебей жатканын айткан. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын май айында жаңы эл үмүтү эл аралык стипендия программасын ишке киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Программа дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин магистратурасын же докторантурасын өткөн студенттерге каржылык колдоо көрсөтүүнү көздөйт. Стипендиянын эң жогорку өлчөмү $50.000. 6 февралда эсептөө палатасы Саламаттык сактоо министрлигинде жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык министрликтин жалпы 3,16 миллиард сом каржылык мыйзам бузуу аныкталган. Анын 2,34 миллиард сому процедуралык, 819,7 миллион сому финансылык мыйзам бузуулар. Финансылык бузуулар бюджеттин аткарылышы 561,1 миллион сом, мүлктү пайдалануу 4,5 миллион сом, эсеп жана отчеттуулук 151,5 миллион сом, мамлекеттик сатып алуулар 102,4 миллион сом. Текшерүүдөн соң 111 миллион сомдон ашык чыгымдын орду толтурулду. Эсептөө палатасы мыйзам бузуулар боюнча текшерүү органдарга буйрук жана сунуштарды жөнөттү. Бишкек мэриясы баш калаадагы автобекеттерде билеттерди онлайн түрүндө алдын ала сатып алуу системасын ишке киргизди. Эл аралык жана шаарлар аралык каттамдарга билеттерди Тескет Чекит KG сайтына кирип 10 күн алдын ала сатып алууга болот. Ал үчүн керектүү каттамды тандап, жүргүнчүлөрдүн санын көрсөтүп, билеттин суммасын төлөө зарыл. Бүгүнкү күндө Бишкекте 2 автобекет иштеп жатат. Бишкек автобекети муниципалдык ишканасы жана келечектеги Ак Кула ат майданынын жанында жайгашкан Батыш автобекети. Мэриядан билеттерди онлайн түрүндө алдын ала сатып алуу системасы Батыш автобекетинен кете турган каттамдар үчүн убактылуу иштебей жатканын белгилеп, техникалык мүчүлүштүктөр жоюлгандан кийин жакынкы убактарда кайра иштей баштаарын билдиришти. MCN Coin крипто активинин негиздөөчүлөрүнүн бири Исрадин Субанбеков буга чейин мыйзамсыз иш жүргүзүп келгенин, өлкөдөгү бардык аймактарды кыдырып, элден акча чогултканын айтып чыкты. Ал күнөөсүн мойнуна алган тасманы Ала Тоо 24 телеканалы жарыялады. Банбеков MCN Coin өзүнүн блокчейн системасына ээ болгон эмес жана долбоор башынан эле элди алдоо максатында түзүлгөн деп билдирди. Долбоор ишке киргени жалпы $2,5 миллион жыйналганын белгилеп, бирок бул каражатты жарандарга кайтарып бере албасын айтты. Жалпыга маалымдоо каражаттары Исрадин Субанбеков Бишкектин Араб Эмиратына качууга аракет кылган учурда кармалганын жазышты. Мурдараак финансылык көзөмөл кызматы жарандарды MCN Coin'го инвестиция салбоого чакырып, бул актив мамлекеттик каттоодон өтпөгөнүн жана мыйзамдуу реестрлерге киргизилбегенин эскерткен. Бул иш боюнча материалдар УКМКга өткөрүлүп берилген.